Юстиция министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгы жана юристтер күнүнө карата өлкө аймагында жарандарга акысыз юридикалык кеңеш көрсөтүү акциясы өттү. Жарандар укуктук юридикалык суроолоруна кеңеш алуу менен катар, мамлекет кепилденген юридикалык жардамды координациялоо борборлорундагы жактоочулардын көмөгүнө ээ болушат. Биздин министрибиз демилгелеген акция башталды. Буюрса элдер келип ар кандай укуктук юридикалык суроолор болгон болсо жообун алып биздин кызматкерлер жардам берип атышат. Жарандарга акысыз укуктук жардамдарды көрсөтүү акциясы болуп жатканы коомчулуктагы көп жылдардан бери чечилбей, укугу тебеленген учурлардын санын азайтууга багытталган саамалыктар байма-бай өткөрүлүп туруусун билдиришет. Жашоодо эки учурда гана ушуну карайсың да. Кызыккан учуруңда же болбосо башыңа түшкөн гана учуруңда. Башыңа түшкөндө кайсыл жерге барсам болот, кандай маалыматтарды алсам болот, кимден алсам болот. Ошолорго карата бул акция болуп турат. Келечектин аймагын барат эле көрүп калдым. Негизинен ушундай акциялар көп болсо жакшы болмок эле деп ойлоймун. Жарандар укуктук аң сезимдерин жогорулатууга жана сабатсыздыгын жоюуга багытталган иш-чара жыл сайын уюштурулуп келет. Чечилбей келе жаткан көйгөйлүү маселелердин чечилишине жардам берүү менен чектелбестен, сот процесстеринде кайрылган жарандардын тарабына чечилүүсүн камсыздашат. Бизде сот процесстеринен жеңген учурлар аябай эле көп. Себеби жана сөзүмдө айтып кеткендей, мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам бул мамлекет өзү кепилдеп берип атат бул юридикалык жардамды. Себеби адвокатты бергенден кийин бунун иштин жыйынтыгы жана анын кайсыл тарапка чечилиши бардыгы мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Жарандар көбүнесе жазык жарандык иштери боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин мамлекет кепилденген юридикалык жардамды координациялоо борборунун кызматкерлерине кайрылып, квалификациялуу юридикалык жардамдарды алып келишет. Ош шаардык юстиция башкармалыгына кайрылган 1000ден ашуун жарандардын учурда иштери каралууда. Юстиция башкармалыгы тарабынан жана мамлекеттик нотариустар, ошондой эле адвокаттар тарабынан алардын ошол түшүнбөгөн баягы документтерине жардам берүү менен алектенип келатабыз. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборундагы жактоочулар өз алуучусун коргоп жатып, экинчи тараптын укугун тебелебейт. Юридикалык жардамга муктаж жарандар ар бир региондордогу юстиция башкармалыгынын кеңселерине кайрылууга болот. Болгону өздүгүн тастыктоочу документтер талап кылынат. Зарина Рахманбердиева, Тимур Арнесов, Ынтымак, Ош шаары.